Саламатсыздарбы, сүйүктүү, кымбаттуу достор, айымдар, мырзалар жана ата-энелер. Мага ушунчалык көп суроолор келди. Бардык нерселерге, бардыгына жаштар күнөөлүү депчи. Балдар, жаштар укканын эмес, көргөнүн кылат. Бир мисал берейин. Тышкарыдан келдиңиз, иштеп келдиңиз. Үйгө келип, балам, сен сабак даярда, китеп оку деп айтканды жакшы билебиз. Бирок өзүбүздүн колубузда пульт болот. Пультты узатып коюп, телесериал, фильм, клип көрүп коюп, кана балам, сабагыңды даярдачы, китебиңди окучу деп айтабыз. Канчалык чындык бул? Баланы китепке үйрөтүү үчүн, баланы китепке кызыктыруу, окутуу үчүн биринчи өзүбүздүн колубузга китеп алышыбыз керек. Ар күнү. Анан балдарыбызга айтышыбыз керек. Балам, кызым, ар күнүбүздөн 1 саатыбызды китеп окуйлук деп. Анан кийин ушул дагы менин бир аз жүрөгүмдү ооруткан бир маселе болду. Бир башымдан өткөн окуяны сиздер менен бөлүшөйүн. Бир жолу автобуска чыгып калдым. Анан деген бир эжеке чыгып эле автобуска бакырып кыйкыра баштады. Уяты жок, жаштар, турганды билбейсиңер, тарбияңар жок депчи. Анан ошол жерде менин жанымда турган бала бар эле да. Онтоп аткан, өңдөрү ушунчалык боз болуп кеткен. Көздөрүнүн кылгырап жаш акканын көрүп ушунчалык жаман болдум. Ошо бала турганга аракет кылды да. А баланын окуясы мындай. Өзү больницадан жаңы чыккан экен. Операция болгон экен. Бирок ошо күнү ата-энесинин колу бошобой калып, аны ооруканадан алып чыкканга келишкен эмес экен да. Көзүнөн жаш кылыргып ошо бала ордунан турду да. Жүрөгүм эзилди. Мен орун бошотуп берейин деп, өзүм турганымда бала ыйлаган боюнча автобустан түшүп кетти. Бала ошентип автобустан түшүп кетти, көзүнүн жашы кылгырып ыйлапчы. Кийин аны эжеке түшүндү, ойлоду. Ал да ушундай бушайман болду. Аны мен сездим. Себеби дегенде биз адам баласы ушуга үйрөнүппүз да. Адамдарга мүмкүнчүлүк бербейбиз. Бакырып кыйкырганды ушунчалык жакшы билебиз. Ар ким менен мажбур эмес да. Биз автобуска чыкканда чоңдорго жер бошотуп бер, туруп бериш керек деген нерсе жок да. Балким ошондой местодо отурган балабы, кызбы, жаштар ооруп аткандыр. Балким сабактан чарчап чыккандыр. Алардын да көңүлдөрү бир нерсеге чөккөндүр. Ошон үчүн мен сиздерге эмнени айткым келип жатат бул жерде? Күчтүү болушубуз керек, мүмкүн болушунча. Эмдиги сиздер менен видеолорумда туура дем алуунун жолдорун көрсөтөм. Туура дем алуу бул адамды күчтүү кылат, сабырдуу кылат. Билесизби, ошол бала ошол автобустан түшүп кетти. Өзү ооруп турган, ата-энеси келбеген, кайгыга түшүп калган, стресске кирген, өзүн өлтүрүүгө дагы жол ачып коюшубуз мүмкүн да. Биринчи башка бирөөнүн ордуна өзүбүздү койгонду үйрөнөлүкчү. Эмпатия. Эмпатия деген эмне? Башка бирөөнүн ордуна өзүбүздү коюп көрүү. Сиздин балаңыз да ошентип ооруп калды. Сиз да бара албадыңыз. А балаңыз ооруп, операция болуп, кыйналып, маршрутка менен келе жатат. Бирөөсү чыгып, ошентип бакырып кыйкырса, сиз кандай абалда каласыз? Бир ойлонуп көрдүңүзбү ушуну? Ар нерсе деле жаштарды күнөө эле бербегилечи. Эжекелер, агайлар, маршруткага чыгып алып, мага жол бер. Сен ордуңа тура албайсыңбы? Эмне үчүн турбайсың? Өзүбүз да кайгыга салып, алардын да көңүлүн муздатып, багылган ордуна туура дем алып, ар күнү спорт кылып, басып, күчтүү болуп, спорт менен машыгып, ошолорго жалдырбай эле койбойлукпу? Мындан кийинки видеолорумда дагы кантип туура дем алабыз, кантип туура басабыз, кантип туура чуркайбыз, ушулардын баардыгын сиздер менен бөлүшөмүн. Биз балдарыбызды 6 жашка чейин
ханыша сыяктуу чоңойтушубуз керек. Аларды өтө сүйүшүбүз керек. Алар бактылуу сүйүүнү алып чоңойгондо гана бизге бакыт, сүйүү бере алат. Анын айткандарын кылып, аны сүйүп кучактап, аны ойнотуп, ушундай сонун көңүл бурушубуз керек да. Мындай карап турсак, 4,5-5 жашындагы балдарыбыз нан сатып, салфетка сатып, көчөдө жүрбөйбү? Алар бала чагын качан жашайт? Ошол мээде калып кетет да, бала чагын жашабаган учуру. Эң оңой эле нерсе. Биз үйүбүздөн чыгып кетип аткан учурда бир балабыздын пешенесин, кызыбыздын, балдарыбыздын пешенесине сылап, өөп. Биздин мээбиз, биздин жаратылышыбыз ушундай да. Ар күнү 4 же болбосо 5 жолу адам кучакталганды жакшы көрөт да. Ошондо адамдарда мээрим башталат. Аны дагы бербейбиз да. Балдар биздин келечегибиз. Балдарыбыз кийин бизди багат. Сиз балага эмнени бердиңиз да баладан эмнени күтүп атасыз сизчи? 6 жаштан 18 жашка чейин кул сыяктуу иштеткиле дейт да. Эми аны мен кандай түшүнөм? Кул сыяктуу эмес. Ага ишти үйрөтүшүбүз керек. Көп нерсени үйрөтүшүбүз керек. Себеби дегенде кийин бул турмушта өзүнүн бутуна турсун деп. Мен буну иштетип калышым керек 18 жашка чейин кул сыяктуу деп. Андай түшүнүк жок. Ал кандай деген түшүнүк? Балдарыбызга баардык сонун нерселерди үйрөтөлүк, көрсөтөлүк деген түшүнүк болот. 18 жаштан кийин ошол балабыздан, кызыбыздан акыл алганды, кызым, кандай түшүнүң бар? Кандай оюң бар? Мен ушундай иштерди кылайын деп атам. Сенин оюң эмне? Мага жардамчы болчу деп алардан да акыл сурашыбыз керек. Ошондо гана алардан кишилиги келишип, атам, апам менден кеңеш сурап жатат деп өздөрүн ушунчалык кымбаттуу сезе башташат. Ушуну мен сиздер менен бөлүшөйүн. Америкада болгон окуя бул. Ушунчалык сенсация болду. Туркияда көптөгөн конференциялардын чогулуштарымда ушул мисалды берем да. Себеби бул Америкада өтө сенсация болду. Бир кыз бар экен. Бир жума башта ата энеси дүйнөдөн кайтыш болот. 3 күнгө калбай туруп, сүйгөн жигити башка бирөө менен үйлөнүп алат. Кыз бир жактан жоготу, бир жакта өзүнүн сүйгөнүн жоготу, ата энесин жоготу, депрессияга кирип, эң акырында чечим чыгарат. Бул дүйнөдө менин эч кимим калган жок. Өзүнүн жанын кыйганга чечим чыгарат. Анан мындай отуруп психолог менен 45 минутта сүйлөшөт да. Анан телефонду өчүргөндөн айтат: "Жок, мен өлбөйм. Мен жашашым керек экен", дейт. Эртеси күн психологдун эшигинде журналисттер топтолот да. "Ал кызды сен кантип өлүмдөн алып калдың" депчи. Анан психологдун жообун билесиздерби эмне дейт? "Аны кызга барып сурагыла. Мен эч нерсе кылган жокмун" дейт. "Кыздан сурагыла" дейт. Анан журналисттердин баары топтолуп алып кызга чуркап келишет. "Кандай болду? Эмне болду? Эмне деп айтты дагы? Кайсы сыйкырдуу сөздү айтты дагы сизди өлүмдөн алып калды" дейтчи. Кыз айтат: "Мен телефонду алдым, өзүмдүн атымды айттым. Окуялардын баардыгын психолог айта баштадым. Ал эч убакта менин сөзүмдү бөлгөн жок. Баардыгын укту. 45 мүнөт мен гана сүйлөдүм. Баардыгын сабырдуулук менен угуп, ооба деп гана коштоп жатты" дейт. "Мени уккан үчүн өзүм ушунчалык кымбат, өзүмдү бир асманда сыяктуу сездим. Мен дагы бир адам экенмин, жашашым керек экен. Менин да кымбатымды билген адамдар бар экен деп мен өлүмдөн баш тарттым" деп айтат да кыз. Көрдүңүздөрбү? Биз жаш балдарыбызды угушубуз керек. Көңүлүмдү бурган нерсе дагы ушул да. Мисалы, жаш балдары 9-10 жаштагы балдар келип, "Ата, мындай кылбайлыкпы, андай кылбайлыкпы" деп акылын, оюн айта баштаганда, "Сенин жашың канча? Канча жаштасың сен?
Sen mага эмне акыл берип атасыңбы? Сен оозуңду жаап отурчу деп баланын оозун жапканга аракет кылабыз да. Анан ишке келгенде турбайсыңбы? 9-10 жашка келип калдың. Үч чыпырганды билбейсиң, тамак кылганды билбейсиң. Айтыңыздарчы, алар чоңбу, кичинекейби? Эмне үчүн мындай эки жүздүү балдарды биз чоңойтуп атабыз? Сүйлөгөнгө келгенде алар кичинекей болот, ишке келгенде алар чоң болот. Тең салмактуулукту курайлык. Күнү келгенде дагы 2,5 жаштагы баланын беле, бөбөктүн беле сөзүн угушубуз керек, көңүлүн алышыбыз керек. Эгер балдарыңыздарга ушундай сонун мурас таштоону кааласаңыздар, укканды үйрөткүлө. Укканды үйрөтүш үчүн дагы аларды сиздер уккула. Эмне үчүн жаш кыздар, жаш жигиттер тышкардагы адамдар менен дос болгону жакшы көрүшөт, тышкардагы адамдарды ушунчалык кымбаттуу көрүшөт? Эмне үчүн? Себеби деген ой айтканыбызда биз заматта алардын сөзүн бөлө баштайбыз да. Оозуңду жапчы, көп сүйлөйсүң, койчу депчи. Себеби достору анын сөздөрүн угат. Ошон үчүн аларга достор кымбаттуу келет да. Балдарыбызды укканды үйрөнөлүк. Балдарыбызды, кыздарыбызды укканды үйрөнөлүк. Бул өтө сонун нерсе. Бир күнү сизге бир коңшуңуз келди. Өзү ушунчалык капа, ыйлап жатат да. Мен сени менен сыр бөлүшкөнгө келдим. Отурчу, мен сырымды укчу. Мен сени менен балким сүйлөшсөм, өзүмдү жакшы сезип калатырмын депчи. Бирок сиз, угуп атам, сен сүйлөй бер, деп идиш жууп, үйлөрдү жыйнаштырып, ушундай аракет көрсөтсөңүз, экинчи жолу ал коңшу сизге келбейт. Адам менен сүйлөшкөндө биринчи аны менен бетме бет отуруңуз, жылмайыңыз. Кээде колуңуз менен, башыңыз менен, ооба, кээде сөзүңүз менен, кыймыл аракетиңиз менен көрсөтүңүз. Мен сени угуп жатам депчи. Ошондо адам өзүн ушунчалык кымбаттуу сезип калат. Анан дагы мен жөө басканды ушунчалык жакшы көрөм. Адамдардын ой сезимин, түшүнүгүн үйрөнгүбүз келе турган болсок, адамдардын арасына аралашышыбыз керек. Мен автобус, троллейбус, ошону менен эле бирдикте маршруткаларга чыкканды ушунчалык жакшы көрөм. Кээде бир жумада 1-2 жолу чыкканга аракет кылам. Адамдар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышат? Аларды кызыктырган тема эмне болуп жатат? Буларды өз кулагым менен угушум керек. Бир жолу иштен чыктым. Күнүм бир башкача өткөн болчу да. Себеби депрессия, ошол күнү ар түрдүү оорукчандар келди эле. Авариядан кийин, жүрөгү ооругандар, депрессиядагы айымдар көп келген эле да. Автобуста 2 курбу сүйлөшүп жатат. Бирөөсү ушунчалык депрессияда кайгылуу ыйлап жатканын көрдүм да. Жандагысы ошол күнү университетке өткөн экен. Ал өтө бактылуу. Бириси ушунчалык ыйлап жатса, бириси өтө бактылуу да. Анан бактылуу болгон кызга өзүнүн сырын айтып атат. Мен ага ушунчалык эмгек бердим эле. 2 жылыбыз өттү. Мен өзүм окуй турган акчамды ошол сүйгөн жигитиме берип, ошону окуттум эле. Көрдүңбү? Бүгүн ошол үйлөнүп жатат. Мен бардыгына уят болдум. Мен эмне кылайын? Мен азыр өлүмдөн башка эч нерсени түшүнбөй жатам дейт. Бактылуу болгон курбу эмне деп жооп берди билесиздерби? Ошо магазинде скидка бар экен. Кирбейликпи депчи. Көрдүңүздөрбү? Ошол учурда кызга эмне керек болчу? Пешенесинен бир сыланып, ийинибизге койдуруп, курбум, бул күндөр дагы өтөт. Жаныңда ар убакта мен бармын. Бүгүн сени менен бир убакыт өткөрөйүн. Эмне каалайсың? Деген гана сөз керек болчу. Билбейм. Ал кыз автобустан түшүп кетти ыйлаган боюнча. Жакшы нерсеге учурадыбы, жаман нерсеге учурадыбы? Биле албайм. Аркасынан карап гана өтүп кеткенмин. Ата-энелер, эжекелер, агайлар. Биринчи биз күн сыяктуу
нур берейлик ошо жаштарга. Жаштар өсүп келаткан бир гүл. Аларга нурубузду төксөк, аларга жакшынакай мамиле кылсак, алар ошону алат, ошо менен өсөт. Кийин ошону кайра бизге кайтарып беришет. Биринчи өзүбүз көрсөтөлүк. Анан көбүнчө ушуну көп угам. Көйлө сүйлөй бербечи, сен акылыңды, сен ал жолдон кетип атканда мен келе айтканмын. Сен эмнени билет болчуң? Депчи. Кээ бир учурда көп ата-энелер ушуну унутуп калышат да. Же айырмасын билишпейт, же унутуп калышат. Себеби дегенде, балдарын коңшунун балдарына, туугандарынын балдарына, башка бирөөлөргө салыштырганда ушунчалык жакшы билет да. Сен ушул жашка келип калдың. Карабайсыңбы, тигинин баласы биттин ичегесине кан куят депчи. Ар бир адамдын түшүнүгү, жаратылышы, аң сезими, ойлонушу ар башка. Ар бир бала өзгөчө. Ушуну билейлик. Дүйнөлүк, европалык, азиялык ар түрдүү конгресстерге, фестивалдарга катышам да, өзүмдүн кыргызымды ушунчалык таанытуу боюнча. Ал жерде эмне деп баштайм билесиздерби? Биринчи эле, бул дүйнөгө эки чыңгыз келди. Бириси кылыч менен бүткүл дүйнөнү багындарганга аракет кылды. Ал экинчи чыңгыз, Чыңгыз Айтматов, калеми менен эле адамдарды өздөрүнө багындырып алды. Көрдүңүздөрбү? Биз аскалары асман менен кучакташкан, жаратылыштары өтө сулуу болгон кооз жерлерде жашайбыз. Мындай интернетти ачып эле караса, картадан караса, Кыргыздын кооз жери туристтерди өзүнө ушунчалык чакырып турат да, тартып турат да. Мен сулуумун, жаратылыштарыбыз сулуу, тоо таштарыбыз сулуу. Биздин адамдарыбыз кичипейил, биздин адамдарыбыз кыргыз калкы эми ушунчалык сонун калк да. Кыргыз калкынын несин, мен өзүм кыргызмын. Үйүнө барсаң, бир кою, бир тоогу болсо ошону соет да. Муну көөлө жерден көрө албайсың. Ушундай адамгерчилик менин кыргыз калкымда бар. Кыргызыма сөз жок. Кыргызымды мактаганга сөз таба албайм да. Кыргыз калкым сонун калк. Мен ушунчалык сыймыктанам, кыргыз болуп жаралганыма. Туристтер карап туруп эле Кыргызстан сонун экен, барсакпы деген французун көрдүм, италиянын көрдүм, түрктөрдү көрүп атам. Анан ошентип туристтер келсе, аларга жакшынакай мамиле кылайлык. Ошондо гана биз туристтерди өзүбүзгө чакыра алабыз, тарта алабыз. Туристтер канчалык көп келсе, биздин кыргыз жери дагы да сулуу болот. Кыргызстаныбыз дагы өнүгөт. Ошон үчүн жакшынакай мамиле кылайлык. Жакшы сүйлөсөң, жылан ийинен чыгат дейт. Таттуу сөз жан эргитет. Сону мамиле кылганды үйрөнөйлүк. Бул жактан барган туристтер кыргыз тилин билбейт да, анан тил билбейт деп аларды шылдыңдап, аларды кемсинтүү, бул туура болбойт. Биздин жаштарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз өтө акылдуусуңар. Эмне эксең ошону оросуң дейт го. Бирөөгө кандай мамиле жасасаң, мурда 40 жылда келсе, азыр 40 секундада кайра келип калат экен да. Бирөөгө жакшы мамиле кылганды үйрөнөйлүк. Эмне болсо ал тил билбейт, эмне болсо ал бизди түшүнбөйт деп шылдыңдап, аларды кордоонун кереги жок. Аларга сонун мамиле кылайлык. Отуруп алып сиздер ушунчалык суктанасыңар. Дүйнөнүн 7 керемети бар деп. Менден сурагылачы. Дүйнөнүн 7 кереметин билесиңби, Дарика, деп сурагылачы. Ооба, эң сонун билем. Дүйнөнүн 7 кереметин мен сиздерге азыр санап берем. Кыргызстан, 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 Кыргызстан жана Кыргызстан. Дүйнөнүн эң кереметтүү өлкөсү менин Кыргызстаным. Кандай бактылуумун, мен кыргызмын деп айткан үчүн. Сүйүктүү жаштар, мен Түркияда 15-тен ашуун кесип менен иштейм. Бул ийгиликке кантип жеттим? Спорт менен, китеп окуу менен, адал эмгек менен, ар күнү аракет менен жеттим. Мен ийгиликке жетсем, сиздер да жетесиздер.